Коомчулукта Сары Таш Ээрчат деген мамлекеттик коруктун бир нече миң километр жери ушул кумтөргө берилип кетти деген сөздөр тарап азыр кызуу талкууланып жаткан учур. Бул маселе парламентте дагы көтөрүп, тийиштүү комитеттин депутаттары кумтөрдүн жеринде келип, мына ушул маселени териштирип жатышат. Азыр алар менен биз да чогуу келгенбиз. Депутаттарга өкмөт, кумтөрдүн өкүлдөрү жана ошондой эле ушул жердеги тийиштүү мамлекеттик органдар эмне дейт, чогуу көрөлү. Алгач депутаттардын тобуна Айылына чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Элдияр Шерипов коомчулукта кызуу талкууланып жаткан Сарычат Ээрташ коругу жөнүндө маалымат берди. Анын айтымында 1995 жылы бул коруктун аянты 72 000 гектар болуп түзүлөт. Бирок 2009 жылы коруктун чек арасын тактоо иштери башталат. Ошентип 2013 жылы өкмөттүн токтому менен корук 149 000 гектар болуп көбөйтүлөт. 1995 жылы Сарычат Ээрташ түзүлгөн. Ошондо 72 000 гектар болгон. Кийин 2009 жылы спорный алып кетти. 72 000 гектар. 95 жылдагысын айттым. Сиз айтып аткан 136 000 гектар бул аким чыгарган, бирок өкмөттүн токтому чыккан эмес да. Ошон үчүн 136 деп бир жерде фиксируется. Бирок мыйзамдык күчү жок анын. Ошондо 4300 гектар, 16 000 гектар деген менде маселе жок. Себеп дегенде өкмөттүн дайы токтому бар. Чек ара өзгөртүү үчүн же кемип же узарса, анда өкмөт токтому чыгыш керек сөзсүз түрдө. Ансыз же кумтөр же айыл ушу акимият же болсо биздин агенттик границасын өзгөртө албайбыз. Мына эң так маалымат ушу да. Ал эми жанакы Чыңгожоевду атпайсыздарбы? Фейсбуктарга чыгып кетти, соц тармактарда мында талкууга алынды. Ал киши менен сүйлөштүк. Ал айтат, мен кандай негизге ошол азыр эсимде жок дейт, кол коюп койуп турдум дейт, бирок ал кагаз деле болуп атат да, бир кагаз кат. Биз эми токтом менен иш алып барабыз да. Бул тастыкталган, муну далилдеп беребиз. Биз мына жерде турабыз. Шерипов Айылына чөйрөнү коргоо жана Токой чарбасы агенттигинде 2009 жылы стат катчы болуп иштеген Абдымитал Чыңгожоевдун колу коюлган каттын юридикалык күчү жок деп ишендирип жатат. Ал катта өкмөттүн номер 336 токтомун аткаруу максатында Сарычат Ээрташ мамлекеттик коругунун түштүк чек арасына өзгөртүүлөр киргизилип, анын 4380 гектар жер аянты Кумтөр Operating Company ишканасына жаратылыш байлыгын иштетиш үчүн өткөрүлүп берилгени көрсөтүлгөн. Депутаттарга дагы ушул каттын тагдыры кызык болду. Мына официал түрдө келип, ошондо ушул биз жазган кагаз түрмөс жазылыптыр. Мен түрмөс. Анда маалымат берип бара алабы? Мен ал киши менен сүйлөшөйүн. Мындай болуп атат да. Элди косуп. Мамлекеттик орган да алчы. Агенттиктин директору. Анан колу официальный болуп отурса, өкмөттүн токтому жок болсо, бөлүнбөсө, элге мындай туура эмес маалымат. Жок, элге туура эмес маалымат барып, ошон үчүн келип отурабыз да, такташалы. Мына Куатай Элчиев деле айтып койсун, барбы андай токтом жок бул. Такталбаган маалыматтын негизинде кайсы бир адис ал кишиге бир ошол кагазды даярдап берген болуш керек да. Бүгүнкү күндө мына кечээ сүйлөшсө, ал өзү эсимде жок, кайсы кагазга кол коюп койгонуму тактайын деп атыптыр. Баргандан кийин элдер дагы сүйлөшүп, эгер ал киши өзү мындай эстеп, моундай болду эле, бул маселе менен ошол кат берилген болчу, же ошондой кат чыккан болчу дей турган болсо, аны дагы айтабыз. Макул, Чыңгожоевдун бул катынын юридикалык күчү жок дейле. Бирок эмнеге Кумтөр Голд компаниясынын расмий сайтындагы картада анын концессиялык аянтынын жогору жагындагы кандайдыр бир бөлүгү Сарычат Ээрташ мамлекеттик коругунун түштүк батыш чек арасына кирип турат. Бул маалыматтар талкуулана баштагандан кийин бул карта Кумтөр Голд компаниясынын расмий сайтынан алынып салынганы дагы кызык болду. Кумтөр ишканасынын өндүрүш боюнча директору Болот Идрисов ал боюнча маалыматым жок деп жооп берди. Бул жерден 4000 да бирдеме гектарга берилди деген бир кагаз чыккан дейт да. Андай мен уккан эмесмин, көргөн эмесмин. Бир жерде мындай окуп калдым мен дагы. Мондай эметилиптир, тигинелиптир. Кайсы жерде айтып атат, эмнени айтып атат, мен андай маалыматым жок. Андай маалымат жок. Менин маалыматым боюнча мына граница мондай түзүлгөн мурун эле, Сарычат Ээрташка ушундай өткөн. Арыда кирип, бериде кирген эмес. Айрым экологдор 2009 жылы жаратылыш коругунун бул аймагы Кумтөрдүн кен казуу аянтына карата тегизделгенин далилдеген башка документтер бар экенин айтып жатышат.
Ал эми Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Алмаз Алымбеков депутаттарга Кумтөргө берилип кетти делген 16 000 гектар жөнүндө маалымат берди. Анын айткандарын кыскача түшүндүрө кетсек, 2009 жылы түзүлгөн концессиялык келишим боюнча Кумтөр Голд ишканасына мурда берилген 10 000 гектардан тышкары 16 000 гектардагы кошуп берилген. Бирок 2012 жылы бул кошумча берилген жер аянтын кайтарып алууга өкмөттүн токтому чыгат. Алимбековдун сөзүнө ишенсек, концессиялык келишим өкмөт токтомунан жогору турат. Башкача айтканда, ал жерде сот аркылуу гана кайтарып алууга мүмкүн экен. Жокко чыгарган токтом. 2012 жылы жокко чыгарган. Жокко чыгарып Бабанов ушул токтомду жокко чыгарган. Бул токтомду сиздер азыр айттыңыздар, ал токтом жокко чыкпай эле баягы буларда зеленый книгасы калып калган. Азыр мындайда, мына тарых катар айтып коеюн. Булар болсо негизи жанагы 2009 жылы берилгенде, буларга жанакы көк китеп берилген да, госакт деп коет. Удостоверение на право времени бул берилген да. Ал негизи токтом жерди сот аткаруу эле алса болот. Негизи токтом менен өзүнүн токтом менен мындай жер кодексин карап көрсөңөр, любой изъятие земельного участка только через суд судебный порядок. Премьер-министр ошо кезде Бабан жөн эле өзүнүн токтомун чыгарып салган. Өзүнүн чыгарып салган. Ошон үчүн сот аткаруу эле жерди тартып алса болот да. Ошондо 2012 жылда токтомдун эч кандай күчү жоктур азыр, Күчү жок. Ал уже өзүнүн эмесин уже аткарып бүткөн ал жечи. Аны даже кайра отмена кылганда эле уже кажети жок аяктан. Ошол кезде Өмүрбек Бабанов жетектеп турган өкмөттүн токтому ишке киргенби же жокпу азырынча белгисиз. Бул тууралуу Бабановдун өзүнүн маалымат алууга дагы аракет кылабыз. Айтору Кумтөр компаниясынын өкүлдөрү жана вице-премьер-министр Кубатбек Боронов баш болгон мамлекеттик органдар баары мыйзамдуу болгон деп ишендирүүгө аракет кылып жатышат. Анткени менен Жогорку Кеңештин депутаты Абылкайыр Узакбаев бул жерде бир жактуу гана маалыматтар айтылганын белгилеп, башка булактардан дагы документтерди тактап, бүтүм чыгаруу керек экенин билдирди. Ачыгын айтайын, бүгүн келип текшерип атабыз, бир тараптуу болот. Бир тараптуу дегенибиз, азыр мына тийиштүү кызматкерлер келип, картадан көрсөтүп, ушул бардыгы башынан бери туура берилген. 2012 жылы чыккан өкмөттүн баягы токтому туура эмес деген болот атпайбы? Коомчулукта 16.330 гектар жерди бул бербеш керек болчу деген азыр кайчы пикир болот да. Биз ошону эми барып көрүп, болгон кагаздардын баарын алып, жана 10 000 гектар кандай качан берилген, эмненин негизинде берилген, биз ошондон башташыбыз керек. Ошонун территориясын аныктап чыгышыбыз керек, 10 000 гектар жер. Андан тышкары 16 000 гектар жер эмне себептен берилген деген суроо болот атпайбы? Эмне 17 эмес же эмнеге берилди? Жана Сарыташ, Эрташты коруктун жерлери берилген деген маселе болот да. Эми бул жерден азыр чынын айтыш керек, бир тараптуу азыр биз айтып атабыз. Тактап чыгышыбыз керек. Бул жерден азыр мына 4380 гектар жер именно кайсы жер жөнүндө айтылып атат, биз аны деле тактап алган жокпуз азырчы. Мына жалпысынан берип атат да. Мына 26 000 гектар жер бизге азыр турат. 200 гектар мурдагыдан азайды. Биз азайттык деп атат да. Анан эми бул боюнча да биз тактап карап чыгып анан элге туура маалымат беришибиз керек да негизи. Демек азыр деле айкын болду элек, мындай. Бүгүн айкын болду, ачык болду, эртерээк. Эрте болуп калат да. Себеби биз барганда да тактап, жана иш кагаздарды көрүп, анан канчалык деңгээлде туура экенин карап чыгышыбыз керек да негизичи. Азаттык радиосу бул темадагы иликтөөсүн улантмакчы. Азыр биздин колубузда 2012 жылы Кумтөр Алтын кен долбоорунун ишмердигин иликтеген убактылуу депутаттык комиссия менен мамлекеттик комиссиясынын айрым мүчөлөрү берген документтер бар. Айрым адистер азыркы өкмөт берген маалыматтарда түшүнүксүз жагдайлар болуп жатканын айтууда. 17 сентябрда Кумтөргө парламенттеги агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча жана отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитеттин бир нече депутаты барышкан. Алар кен казылып жаткан негизги аянт, угалдыктар сакталуучу жерди дагы көрүштү. Андагы абал боюнча жалпы жыйында маалымат бермей болушту.